vakit kılıçsımal. Sen anı kesmesen, al seni kesetti. Айтпауым оке, ошо уақыт деген нәрсе биягынан да кесіп атат койчумун. Өзүң ойлосоң кече эле жап-жаш жигит эле. Албуттанган бурадай болуп турат элек. Бүгүн кара, Нарутөнүкүндөй күчүң жок, нан чайнай турган тишиң жок. Нары жат деген кишиң бар. Ой чиркин, бери жат деген кишиң жок. Меникич. Andagı şatlıq, yüzüm yok. Aşıklaşkan gücüm yok. Beri jattı mınday koy, bende narı jattı degende kişi yok. Ay omake, kantelem, bay biçeniz buğuay bir jaralgan can ele da çirkin. Jatkan yer jaylı olsun. Yemi jaşoşundayken gelet ekensin, getet ekensin. Ben tigi Mambetke Kur'an okutup gelatam. Rahmatlık Makıbayız düşüme girip attır. Bayağı Mambet yok. Boyun tüsüp algan, yüzü jarık. Anan çek çeyip sonun kiyinip algan. Siyağı tiyaktağlar menen onu kovaratsa gerek. Ölüp baratsan da sen tamaşan kalmaydı da. Boy ayaktağlar menen de onu kovarıp öyle. Men aydan bileyin lan, sen uqsan birinci. İyi. Düşüme girdi. Men jaktım etip jılmayıp karap alıp. Dep çakırıp atpayım men. Bardın bana. Çakırıp atsa baram da. Yak çatak bolup kalıptır. Görörgün içeri suğun tügöngönü kalganга deyim ya. Oy çevom ki, meni çakırdı. Bardım canına, barsam vot seni surap atpayım. Ya. Seni suradı. Umakem kanday жүрөт, жакшы киши эле, качан келмей болду. Очерет ошондук эле депчи. Анан Sen ne dedin? мен айттым анан, жакында шаарга небересинин тоюна барат. Небересинин тоюна барып келгенден кийин жакшылап айылдын болду экесин чакырып турупту менен. Жууп тазалап туруп сага отправка кылам дедим. Анан айттым агач, байкушум жакшылап тосуба, сен ар жакта местный болуп калбадың, байкушум томсоруп калбасын деп сени табаштап койдум. Омаке. Кетсе кетейинчи. Бул башымды коркулбай. Ансыз да bir butun төрдө, bir butun көрдө тургансың. Омаке. Таарынып калдым мен. Ошо бир заматта жагышпалады олорду, ултуйуп каласың деп. Экөөбүз качан омаке менен алыбыз, ошондон бери кел табызга тамашалар. Здравствуйте, Антошкалар. Привет. Короче, салам. Жакшы. Кимдин уулен кабыл? Мен атым Руслан Борбордон болом. Тиги Рысбек досубуздун атасы эле ошого келгенбиз. Ким? Рысбектин атасы аты Кампачы Курманбек деп коюшат экен го. Тиги өйдөгү Кампачы Курманбек. Бүгүн да бирөө кетти. Кырылмай болдук, кубаймай. Томпоюп жакшы киши эле. Не кылабыз? Ыйманы саламат болсун. Эмне болуп өттүр? Билбейм, каза болуп өлдү дешти го. Эмне болуп? Каза болуп өлдү дейт. Каза болуп да анам өлүк беле. Өлүп өлүп дебесиңби? Кишини жынды кылып атасың. Оор өлүп дебесиңби? Ошондой. Аташкалар, сиздерде каршыкырдын тиши жок беле? Сонбуш. Эмне кыласың аны? Мойнума тумар кылып тагып алсамбы дейин дегем, жана кырсык баледен сактап турганга. Өзүмкө деле бар болчу. Өткөндө авария болуп, больницага түшүп калсам алып коюшкан окшойт. Ошондо карышкырдын тишин мойнуңа тагып алсаң эле кырсык баледен сактап калат бекен? Сактайт да Ташка, сактайт. Айтып отушпайбы сактайт деп. Ким айтат? Үйдөгүлөр, пам менен мам. Мам. Эй, айтчы анда ошо кашкырдын түшкөсү. Эмнеге авария болду аны тагып сактаганы гана? Неге сактаган жок кашкырды? Не знаю, балким ошол учурда майканын ичинде болуп калгандыр. Вообще. Мako. Майкандын ичинде болобу, сыртында болобу, карышкырдын тиши сени сактабайт. Адамды да, айбанды да сактай турган бир Алла. Алладан башка ким Алла? Алла. Эй, мен сага дагы бир жолу айтып коеюн. Бул өзү кашкырдын тиши жок элечи. Омокем экөөбүз ушул жашка келип отурабыз.
Анан сен паалап, маалап атканың кандай? Дагы жолу сага айтам. Кайран компартиям, ай компартиям. Ал убактачы. Эне тилибизде кастарлачыбыз. Азыркылар бир токолунча көрсө эле өркүндөп кеткен азат да. Повторяю, сынок. Эне тилим орун алган тарыхтан эч ким аны өчүрө албайт. Тарыхтан эне тилибизди кадырлап, кастарлап, сыйлап жүрдүңбү? Ооба балам. Ал экен туура айтат. Бери карачы. Мисалы кыргыз тили улуу тил болот. Мисалы 18.000 ааламды жараткан заттын аты Алла. Аны тетиринен оксаң да аты Алла. Ошондой эле атаны тетир оксаң ата, апаны тетир оксаң апа. Ошон үчүн кыргыз тилин тактап, барктап, жакшылап сүйлөп жүр. Паалап, маалабай. Көрдүңбү? Кыргыз ыйык санаган нерселердин баарын тетиринен оксаң, маанисин жоготпойт. Андыктан кыргыз тилиңди тактап, барктап, пама дебей, ата апа деп сүйлөп жүр. Макулбу? Ну ладно, Аташка. Келчи бери. Ошону айтсаң, Кел отурчу буяка сүйлөп. Хит жокто чочко өрөт болбой. Кайран компартиям ай, ал убакта эне тилибизде кастарлачылык. Мунулар каяктан чыкты? Мен сурагандан оозум барбай атат мунучу. Балам. Канчадасың? Канча бересиз? Чучу, Аташка, 20 адамын. Сен экөөбүз тең эле экенбиз. Не? Кандайча? Мен ыйманга келгениме 20 жыл болду. Намаз окуп, ыйман жолунда жүргөнүм быйыл туп-туура 20 жыл болду. Андыктан мен ыйманга келген жылдан баштап жашым деп атам. Ошондо омаке, бул мен канчада болуп калам я? Сен али туула элексиң. Омаке укчу сен. Бу адам өлгөндө барып коет го. Анан эстелигине баланчанчы жылы төрөлдү, баланчанчы жылы өлдү деп жазат да. Анан сеники кызык болуп атат да. Баланчанчы жылы ненормальный төрөл, баланчанчы жылы нормальный төрөл, баланчанчы жылы капут кетти деп айтабызбы? Ошо жазып кой. Мен сага туулбай жатып өлдү деп жаздырып коем. Туулбай жатып өлдү. Бирок эсиңе алып койгун. Баатыр бир төрөлүп, бир өлөт. Коркок бир төрөлүп, 1000 жолу өлөт. Ошен Сен дегеле шумшуксуң, карап койт мене. 20 да боло калат. Мен отурам го 60 да болуп жөнөлөчү. Сен саясатчысың. Мени билбейт деп ойлойсуң. Бул билбейт. Мен билем. Сен 20 адамын да оюңда кой колоңдогуң бар. Билбейт деп ойлоба. Мен айтып берейинби, бул 20 адамын деп алып турупчу. Жаңы катналысы бар. Ne oldu? Niye kullanıyorsun? Güyocanlaşmasam mı da? Sen güyocandaş sana yanaşmayın. Sen bolsan bir patruşka ne var? Neyli patruşkana var siz? Ökülete orası mı? Ataşka vay, siz yanata gelsin. Siz ökülete olunuz anda. Ben ökül bana. Atan düşü otasın mı? Çapmak durgay tiling düzü olsa. Жоңбайсың тең түш болуп кетет. Бар жоғын, қарсы кырдын емес, еттен да түш жоқ я. Жоқ болса жоқ эле дейсиз. Жоғын! Ташка подружка болмойм ошондой. Шучу. Пока. Алы. Şu кейде ашықша чабып кеткені жаманда. Пайғамбарыбыз айткан 10 күнөөнүн 9-у тилден деп. Ичине болсо да уят намысты карап койбойсуң, уят деген. Кой чебомаке. Бир заматта турлу өзгөрө каласың да. Бирдеме болсо эле пайгамбар андай деген, мындай деген Куранда мынтип айткан, ал убакта дин жок болчу деп эле. Сен өзүң мурда ким элең айтсаң, 15-20 жылга артка түлүп карасаң, ким элең мурда? Биз менен кошо жарышып эле, кошо талашып эле, өлгөн атап, бербесеңер болбойт, каным катып баратат, башымды жазбасаңар болбойт деп кошо талашып иш эмес белең. Мен караттым эле. Болду боло калганда
судан құп-құрғақ, сүттен тап-таза болып шыға келесің дедім. Эме алы ар бир адам жаңылат экен да. Мен ал күндөрдүн баарын чогултуп, о жараткан күнөөлөрүмдү кечире көр деп баарын таштандыга салып ыргыттым. Ал таштанды неме аңтарса, бир келемишче ит мышыктар аңтаратасыз. Ошондо эмне, мени келемишче ит мышыкка теңегиң барбы? Омоке, сен мындай эсиңе келчи. Эмне үчүн андай болсо сен союзду жаман көрөсүң, компартия. Ой, ой, союз компартия жөнүндө ким оз ачты? Билем, сен айлантып барып эле союзду жамандайсың. Союз мындай эле, тигиндей эле. Алыке, мен сага бир жолу кайталайм, угуп алган. Ал убакта компартия деген болгон, компартия. Ал убакта бир да адам жумушсуз калган эмес. Баары иш менен алек болгон. Болбосочу, бай анан кедей деп эч ким бөлүнгөн эмес. Угуп турган ал. Ошол убакта 100 койдон 150 косуп алышкан. Болбосо укчу 1 гектардан 10 тонна пахта алып атышпайбы? Менечи жанагы солярка, бензин деген суудай турбады беле. Дасторкондун үстүндөгү түйүм тамакты айтпайсың, ойбай чиркин. Ал убакта деген ширеңке 1 тыйын болгон. Уатасың балки. Дагы тастыктап айтайын. Ал убакта мектептеги окуучулардын билими, тарбиясын айтчы менен мугалимдерге болгон сыйырмат. Каккан казыктай болгон. Азыр карабайсың, кайсы бирин айтайын. Компартия мой, андагы компартияга азыркы 10 партияң туура келбейт. Омаке, ушуну биле жүрчү, макулбу? Алыка. Ооба, туура сени көз ошо компартияда жашадык. Нанын иштик, нанын жедик, суусун иштик. Бирок деген нерсе бар да. Ал кандай нерсе экен? Бирок. Окчу. Биринчиден сен экөөбүздүн ата энебиз мусулман болгон. Ал жарыктык кишилер сага аалы, мага омор деп улуу сахабалардын аттарын азан чакырып коюшкан. Экинчиден сен экөөбүз жашаган ошол компартияда 70 жыл динди унуткарып, динден ажыраткан заман эмес беле. Ал убакта кыргыздын жүрөгү кыргыз үчүн сокпой, башка жер үчүн согуп турган. Кимде ким кыргыздын таламын талашкан болсо, аларды атууга кетирип, четинен сүргүнгө айдаган. Бир жолу Куран ачылбай, Маркс менен Дарвиндин китептерин окутуп, атам маймыл, апам шимпанзе, түбүм горилла деп Кудай Тааланы унуттурган заман эмес беле. Бир жылда 5 малды мындай кой, 70 жылда бир жолу азан чакырылбаган заман эмес беле. Азыркы карачы, эгемен элбиз, эркин элбиз, кааласам намаз окуп, зекетин берип, орозосун тутуп, мүмкүнчүлүгү барлар ажылыкка барып, пайгамбарын таанып, Кудайын таанып, Алласын таанып, мынтип асылына кайтып жаткан кез. Сага корогон кайран сөз. Мен кеттим. Төрөбайдыкына барбасам, өзү келчүдөй түрү жок. Жакшы кал. Омокем-ай, экөөбүздүн учурашканыбыз жакшы, коштошконубуз оңолбой койду. Мен такыр эле бир бөлөк ойлойсуң. Мен деле жүрөгүмдө Кудай деген улуу сезим жашайт. Өзүң билесиң жакшы, менин чоң атам чоң молдо болгон. Айтайын деген оюм такыр башка. Шаарда баламдын тоюна барам деп, үйпөлөктөп байкушум камынып жүрөсүң. Бирок ошол балаңа неге ичим чыкпайт да? Бул бала дегенчи атага болгон сезими, же бир ата деп кучактаган укпайм, улууга урмат, кичүүгө ызат деген нерседен такыр кур калган сыяктуу. Сенин балаң деп айтканга негедир оозум барбайт да, омоке. Өзүң кандай адамсың? Дал ошондой бала болсо деп ойлочу да. Эми балдар үчүн ата, эне байкуш батат экен, бу ата байкуш батпайт тура. Омокем байкушум, жер байбичең жок, жер үйдө келинин кыздарың жок. Кыскасы жүрөктө арманың толтура.
Dagы da кайраттуу экенсиң. Мен болсом эч ак эле кете бермекмин. Кайгырма. Ата деген сөз туксам жүрөгүм элжиреп, өзүмө батпай кетем. Мен бала кезимден эле жетим калдым да. Бул ата деген сөз бирөөгө кор, бирөөгө зар экен го чиркин. Мен азыр атамды көрсөм жаш баладай кучактап, сакалынан сылап, маңдайынан өп, колунан өп, кетирбей турар элем. Кээ бирөөлөр жүрбөйбү азыр, атасынын баркын билбейт же, тирүүсүндө колунан өппөйт, маңдайын өппөйт, аталап бир жакшы сыйырмат сөзүн айтпайт. Байкуш аталар, эне аял затты ыйлайт экен, бугун чыгарат экен. А бул ата байкуш үшкүрүк бойдон кала берет экен да байкуш. Ата байкуш үйдүн нуру, үйдүн кареги, үйдүн асабасы, үйдүн түндүгү, үйдүн ырыскы алып келер каалгас экен. Бирок биз пенде байкуш атанын кадырын туйбайт экенбиз да. Ошентип жүрүп эле тирүүсүндө баркы жок. Өлгөндөн кийин өкүрүп ыйлап калат экенбиз. Анда не пайда? Омоке, балам деп эле жүрөсүң. Атүгүл балаңа ыр жаздың. Балаңды айта албайм, бирок ырың абдан жакшы. Ошо ырга мен оон жаздым эле. Ошону ырдап берейин десем дагы да кетип калдым. Мейлі, сен ұқпасаң мынау табият қорожайым ұқсын чомоке. Alыстay gördüm
жайлардан қомыс толған күзі бол қол үзбе жақын жандардан барынша өзіңсің бағытын іздеп жүресің ызғар же гүлзар тұрмышта ойлайсың балам күлерсің бақыттың бағын ұшыл деп баламды беттеп сүйерсің барысын айтып не дейін балам балалы болсаң білерсің ай балам балалы болсаң білерсің Gelin sen biraz es alalım. Çarşadınız mı? Ой, bir аңай ойлы өзгөрүп кеткен турбай балам шығар. Hava çamat akılından özgür otat değil mi? Қайрат. Айтчы, бұл сен не мынча шашылып үйленіп жатасың? Hem çamata qanday desem. Негизи окууну бүтүп алып эле шашпай эле үйлөнөйүн деген атамдар болбой, анын үстүнө тиги кыздын ата энеси ушул күздөн калтырбай үйлөнгүлө болбосо эмне Болбосо эмне? Кызынын суроо өтүп кетет бекен? Ой, жок ата, сиз да жарасыздар. Айбердин ата энеси кызын турмушка берип коюп, чет өлкөгө иштегени кетишет экен да. Анан ошого карап чыккан окшойт. Ошондой дебейсиң. Алга ал ата. Айылды сагындым, айыл кандай жатат? Сада болайын. Айыл апа тынч. Кеткендер кетип атат. Келгендер келип. Баягы сен минген көк ат жок болгону менен кайсын боштолгон ордунда турат атаң экөөңдү күтүп. Анан күн сайын апаңдын чоң энеңдин бейитине барам. Дагы жалгыз келдиңби дегенсип бир азга турам дагы кайра үйгө кайтам. Заңгыраган 5 бөлмөлүү там булту кайтар турат. Мен болсо баягы оздогу кичинекей 2 бөлмөлүү тамда жашап жатам. Ошондой айылда жаңгырт. Ай чамата. Ой кайгырбаңыз сен чамата. Ой мен кандай үйлөнсөм сиздин жаныңызга барам. Ошойтам. Ой негизи мен оймо койсо тойду айылдан эле берсем дегем да. Айылга барып, сиз айткан койду союп, элди токуп, келген коноктор сизди куттуктап, анан бизди куттуктап, эртеси алар бизди үйлөрүнө отко чакырса, сонда турабы чамата? Оода ой, андай болсо атаң айтпайсың, тойду айылдан берели. Жок чамата, атам болбойт. Ой атамдын максаты баталайын деген деле ой жок. Элге берген акчасын чогултуу үчүн эле ушу биздин тойду өткөрүп атат. Неге? Ой чамата, мени бир нерсе аябай өкүндүрөт да. Азыр шаарда адамдардын максаты баталайын деген деле ой жок. Ул келиндерден коркуп кредит алып той бергендер толтура. Анан өзүн актайт бекен деп байкуштар сарсаноо олтурат. Мурда кийин бирөөнүн тойуна алып барган акчасын чогултуу үчүн той берген адамдардын эми санын айта албайсың чамата. Керек болсо таяталары жээндерин бешик тоюн өткөрүшөт акча чогултуш үчүн. Эгер бир тойго 3000 же 5000 сом алып барбасаң, адам катарынан чыгып калат экенсиң. Обу жок шаң шөкөттөр, башыңды ооруткан музыка, стол толо тамак аш, алардын даам бузган жанагы шайтандын чайы бир тиштелип ыргытылгандан да. Эти челип, картошка шорпосу мусорго төгүлгөн заман. Чамата, ушундай кесирдин кесепети элибизге катуу тийип калгандан. Кудай сактаса экен. Кудай сактасын, Кудай сактасын. Аш көп болсо каада көп болуп аткан турбайбы? Ошондой чамата. Ай чамата сизди кат ойлондуруп койдум окшойт. Жок. Чамата, бая сиз ажылга деп акча чогултуп атпадыңызбы беле? Ооба балам. Ошол чогулуп калдыбы? Ооба балам. Бир кишинин акчасы эч жака эле чогулган. Анан бирөөнүн колун кармабайын деп да бирөөнүкүн чогултуп. Мен менен барасыңбы? Менби? Ооба. Ой чогултуп. Ой барам чогултуп, кантип барбайын? Өкөз чогуласып турабыз банда. Кара. Шаарды кандай кылып келгер? Жакшы, жакшы. Кайратым шаарды айлантып келди. Чамата, азыр мен сизге бир нерсе көргөзөм,
Вакыт жасаңыз. Өзің қандай? Жұмыстарын бүттірдің бе дег? О, азыр эле ресторанга барып, кишинин санын 40 кишиге кыскартып келдим. Кимдерді қысқарттың? Кимдерди болбогон эле айылдыктардан бир аз санча-мунча кишилер бар болчу, ошолорду кыскарттым. Эмнеге айдықтарды? Атайм айылдыктар келгенде эмне? Оозду толтуруп бир кыл куйрук деп жетелеп келгени бир тай. Ал эми болсо ресторан 1500 киши башына айланды. Плюс дасторкон үстү. Сосундуктар, ичимдиктер, арак, шарап, вино, коньяк менен 3000-4000 айланып кетип атат. Сен эмне дастарконго арак шарап койгонтасың? Атам не кыласыз? Анда бирок сиз айтыңызчы, небереңиз тойна эмне кошумча алып келдиңиз? Шундан сөз кылыңыз кана. Тур, мага жооп берчи биринчи. Сен эле дастарконго арак шарап койгонтасың. О? Эмне болду анча? Араксыз тойдун көркү чыкмак беле анда, анасы койсуз. Арак менен айтылган бата жерден кыл чагып көтөрүлбөсүн унуттуң бу. Же балаңдын бактысы сен үчүн жары бербей. Болдучу атам. Аяк сөздөн кайра эле баштай бербей. Арак жакпайбы сизге? Ичпей эле коюңуз. Келгендер иче берсин. Аракты коюп койсоң деле баары сыртка чыгып келип ичип отурбайбы? Балам, айылга арак сатылбасын деп зар какшагандардын бири ата. Эртең сен дастарконго арак койсоң эл журт эмне дейт? Пайгамбарыбыз айткан, камчы арам нерсен айынан адамдын 40 күндүк батасы кабыл болбойт деп. Ата, Сөздүн кыскасы, дастарконуңду арактан тазаласаң, балам, дастарконуңдан арак бар болсо менин барбай эле кой. ата, эмне болуп атасың? Келип ал дейм, тоюңга барам, барбайм. Келбеңиз келсе айылдан эле келбей эле коюп өт билеңиз. Эмнелерди чалчак эле аракасы болуп атасың? Негизи арак эмнеден жасаларын өзүңүз билесизби? Билем, Эмнеден жасалат? арпа буудайдан, Ошо да ата. Ошол арак буудайдан жасалат. Буудайдан нан да жасалат, арак да жасалат. Ошондо сизге нан адал, арак харам болуп калабы? Андан көрөк неберең тоюнда жакшынакай төрөдө басып, төрдө отуруп, нандан чайнап, суудан жутуп кой, жыргап кой отура бербейсиңби? бала, оозуңа карап сүйлө. Анчалык эле акылдуу экенсиң, уйдан эмне чыгарын билесиңби? Билем эмне чыгат. Эмне чыгат? Сүт чыгат. Сүт чыгат туура, заара да чыгат. Сүтүнөн ичип, заарасын жутуп коюп отура бер. Болчу матем, кайсын берип айтты. Мен уже деген $2000 салып коюм деді ата. Арак, вино, коньякка заказ берип койгом. Мен аларды кайра возврат кыла албайм. Ошону түшүнүп атасызбы? Эртең эл журт мага эмне деп айтарын сен түшүнүп атасыңбы? Түшүнгүм Ага таң эртең эле айтып чыгат. Элди тыйсаң кыйынсың, балаңдыкына барсаң тыйынсың деп. Ак батамды берип төрдө отурсам тоюңдун көркү эмеспи? Же эмне? Атаңсыз той көркө чыгабы? Чыгат эле нормально. Өткөндө эле Адилет бир жумадан кийин сон той бербеди деп. Атасы жок, соп-сон эле той берип. Баштык. Демек, мен сенден ушул сөздү угуш үчүн келген турбаймбы? Ата, келин келбесе кете берчи, пожалуйста. Башыңды оорутпачы. Монда келген учурда кайра поддержка тепкен ордуна келип алып, тоюңа барам, барбайм дейсиң. Мына Айбек той берди. Айбектин атасы келип тойдо эмне белек кылды айтайынбы? Айтайынбы? Бир квартира белек кылды. Мунарбектин атасы болсо 570 000 изде. Эртең алар да тойма келишет. Ошондо мен эмне дейин? Атаңан эсе мен эмне дейин? Сен тоюң арам, арак коюп койдуң, мен арак коюлган дастарконго барбайм деп келбей кой деп айтайынбы? Бала, сен эмне болуп калгансың я? Эчтеке болду. Мен сенден кезимде атама ооз ачмак турсун көлөкөсүн деп эле жемесенем, сен мени тирүүлөй тепсеп жатасыңбы? Түшүндүм. Мен куруюн. Сага тарбия бере албаган мен куруюн. Ал атаң айтчу эле. Балаң жакшы болсо жердин үстү жакшы. Балаң жаман болсо жердин асты жакшы деп. Ата, болдучу. Ал айткан, бул айткан, тигил айткан деп. Жердин асты жагып атабы кетиңиз танда. Киши саны көбөйтпө. Келип алып кайра башты урушасыңар. Шаарда жаша шоңой бекен.
келсин деп калпак алган. Ошону кийип көрсөңүз.